Дагы бир жолу кутман таң калабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Албетте бүгүнкү таңкы тамаша берүүсүндө экинчи саатыбызды улантып баштадык. Эми биздин бул жака дагы келген конокторубуз бар. Атайын биздин ушундай өзгөчө коноктор, себеп дегенде акын, жазуучулар. Ошондой эле эми баштап келсем, Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун мүчөлөрү Исмаилов Жамил агабыз келди. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Андан кийинки ошондой эле дагы эле Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Кундузбү Маматова. Андан кийинки жаш калемгер Ашырбекова Алтынай. Кандай келдиңиздер? Жакшы, рахмат. Жакшы, рахмат. Эжекем жөнүндө айта кетсек, ушундай 5 китеби чыккан эжекемдин. Азыр бул тапта 3өөнү ала келген экен. 3өөнүн дагы кенен кылып окуп берет. Ошондой эле бул китептер качан чыккан, канча болду жазып баштаганыңызга, ошол ырларыңыз жөнүндө бир сыйра окуп, өзүңүз жөнүндө дагы кенен тааныштыра берсеңиз болот эжесизден баштай берели. Рахмат. Мен бүгүн ушул таңкы берүүдө силер менен жүз көрүшкөнүмө, жалпы кыргыз эли менен жүз көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Эми өзүм жөнүндө кыскача маалымат берип кетсем, мен чыгармачылыкта жашымдан эле жазчумун. Анан бардык эле жашынам жазып, андан кийин улап кетүү жагы ар бир турмуштун же болбосо жашоонун агымына жараша болот экен. Менин китептерим биринчи алгачкы жолу эки прозам чыккан, Тагдыр буйругу жана Эрке деген. Ал китептерим калбай калыптыр, алып келе албай калдым. Жазган ырларым жөнүндө айтсам, жазган ырларымды чогултуп жүрө берген экен. Анан акыры бул бетин ачып ырларымдын жарык жашоого алып чыккандагы китептерим, мына Кирпиктеги тамчым алгачкы ыр жыйнагым. Бул негизи эле ыр дүйнөгө келишиме, менин ыр дүйнөгө ырларыма экинчи өмүр бериши не бул мен устаттарым Гүлсайрам Момунова эжеке, андан кийин ар дайым канатына калкалап бөпөлөп келаткан Бурулкан Карагулова эжекелерим себепкер деп айтсам болот. Эки китебим, 3 китебимдин редактору. Кышайсам түзөтүп турган дегендей. Азыр мындай кылалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мүмкүн болсо биз түз эфирдебиз. Эжекелерге, ошо биздин Жамил байкебизге, ошондой эле Кундузбү эжекебизге, Алтынайга жакшы сөздөрүңүздөрдү, жакшы каалоо тилектериңиздерди жазышып, жакшы оюңуздар менен бөлүшсөңүздөр болот. Түз эфирде экрандын астында WhatsApp номери жазылып турат. Анан эжекеме ошо үчөөнө тең кимде ким жакшы ушундай каалоо тилектерди жазып, жакшы ырлары менен бөлүшсө, атайын сиздерге деп ала келген сонун белектеринин бири эң алгачкы бул Кирпиктеги тамчы деген китепти сиздерге белекке берет. Ошондуктан агайын туугандар келиңиздер, бизге жазыңыздар, болгон сурооңуздарды бериңиздер. Анан кантип аралашсак болот деп жүргөн дагы биздин көрөрмандарыбыз бар. Канча деген ырларды, сонун ырларды жазып жүргөн байкелер, эжелер бар, жаш таланттар бар. Алар дагы ошо эжелердин катарына кошулуп, эжелер менен байланышып, андан сырткары ушул китепти утуп алсаңыздар дагы болот. Анан эжеке, бул тамчы, Кирпиктеги тамчы дегенин мааниси жөнүндө. Кирпиктеги албетте биз баарыбыз тең ыйлап аткан кишини элестетип алабыз. Бул жерде Кирпиктеги тамчы деп аталып калышынын себеби, мен мындан мурда дагы көп телевидениелерде, теледелтерде жана башкада айтылган, бул апам жөнүндө жазылган ыр эле да. Анан ошол ырдын ичинде кирпиктен жашым тамчылап деген сабы бар. Ошондон аты аталып калган. Бул мен жазып койдум, бул жерде редактордун чеберчилиги, Бурулкан Карагулова эжекемдин чеберчилиги, мен ырларымды, китебимди редакциялап атып, ошонча ырдын ичинен ушул жакшы сөздү таап чыкты. Бул дагы өтө кылдаттык, өзүнүн ичинде кылдаттык менен мамиле кылгандыгы болуп эсептелет редактор. Ошон үчүн Карагулова эжекеме чоң рахматымды, ыраазылыгымды билдирем. Эми сөзүм курук болбош үчүн ошол эмнеге бул Кирпиктеги тамчы деп аталып калды. Ошол китептин аталышындагы ырды окуп берсем, анан калганы жалпы окурмандарга, жалпы көрөрмандарга деле белгилүү болот деп. Сагындым апа деген ырым. Сагындым апа, күтөмүн үзбөй күдөрүм, санаага салды өзүңсүз өткөн күндөрүм, садагам деген үнүңө турам зар болуп, элесиң кетпей, кусага батып жүдөдүм. Ак булут сымал, алыстап кеттиң асманга, апалап аттиң, үзбөдүм апо күдөрүм. Айылыма барып,
izledim apa izlerin, jıtыңды engsep, jıttadım tala gülдөрүн, буулуккан bulut kaygımды bilip turganday, könöktөp töktü, jaşırıp kaygı izlerin. Abalkim belgi özüңдөн gelip жаткандыр, ак жамгыр болуп, üssün dep, kütböy küdörün. Tөгülse жамгыр. Жүзүмдү тостум бурулуп, калабы dedim apamdын үнү угулуп, тамчысын угуп, izledim apa караанын, келеби dedim, ак булут болуп куулуп. Сагындым apa, кирпиктен жашым тамчылап, кайгырып турам, санодон чыкпай боолугуп. Apa деп эстеп, буркурап алып кайреле, apa кекетем, көр турмуш менен жуурулуп. Сонун чыгарма экен чындыгында. Анан эжеке сиздин бул баягы ушундай акын жазуучулардын дагы бир чоң ийгиликтери бар да. Ал ийгиликтер мисалы үчүн ошол жазган ырларга биздин ырчылар, обончулар обон чыгарган. Ооба. Анан сиздин ырларыңыздарда барбы? Менин ырларымда обонду ырларым бар, жакшы эле. Майрамбек Осмонов обон жазып, өзү кошо ырдап жүрөт. Айда Макамбаева менен Жолукчу деген ырыма Акмана Эшбаева ырдап жүрөт. Андан Нур Капарова чыгап обонду ырымды ырдап жүрөт. Апама деген ыр дагы бир. Дагы эң белгилүүлөрүн эле айтып кетсем, Гүлмира Айдосова Ден соолук деген ырымды ырдап жүрөт. Андан кийин Миргүл Каримова эки ырымды ырдап жүрөт. Бакыт Атаканов ырдап жүрөт, бир 14-15 ырыма обон чыгарган. Андан кийин Дамира Кожубаева деген таластык кызым бар, жакшы аял. Эми мында эфирге алып чыга элекпиз, ал ошо талас тараптарда ырдап жүрөт. Комуз менен бир 8 ырымда обон жаралды. Эми мындан аркысы дагы болуп калат. Буюрса. Урматтуу Жамиля ага, саламатсызбы? Сиз менен биз сыймыктанабыз. Сиздин айылдаштарыңыз ысык салам. Калемиңиз курч болуп, дайыма талыкпай жаза бергиз. Баштаганда сизге жазган экен да. Эми өзүңүз жөнүндө байке анда. Сиздин мындай китептериңиз көрүнбөйт. Алдыгыңызга мындай өзүңүз кайдымки калемсат менен жазган ырларыңыз дагы көп экен, а? Биринчиден, ассаламу алейкум, ушул студия жана көрүүчүлөр баарыңарга бизден ушу студиянын атынан дагы силерге салам айтамын. Андан кийин өзүм жөнүндө айтсам, мен ушул биз дагы ушул эжеме окшоп ырларды жазып, анан ар айдын 5-inde ушул эжелерибиз менен ушул эжемдер баш болуп, ошол жанагы айткан Бурулкан Карагул эжелер баш болуп, ар айдын 5-inde жолугуп, жанагындай алым сабак кылып, булардан жакшы үлгүлөрдү алып, кемчиликтерибизди оңдоп, бири-бирибиздин бизге ушундай немелерибизди көрсөтүп турушат да эжелерибиз. Анан баары бир кандай акын болсоң деле ыр жазууда бир кемчиликтер кетет да. Адам болгондон кийин кемчилик кетет. Анан ошол жерлерде ушул эжелер бизге келет дагы. Энем дейт. Мына сөздүн алып башка сөз койсоң жакшы болмок дейт. Анан бирок айтпайт. Ойлон, аны кандай коеюнча тап өзүң тап дейт да. Анан бизге ошентип жолдорду көрсөтүп турушат. Анан негизи эскиден илгертен эле жазчу элек. Бирок көп ырлар бар эле. Анан мен баягы уялгандай болуп эле мектепте жүргөндө эле жазып уялып катып жүрө берчү элек. Көрсө уялбаш керек экен эле. Анан кийин бул эжелерге жолуккандан айтып атпайбы. Кандай ырың болсо алып чык. Анан бара көрө көсөм болот, бара эмне болот дегендей деп бизге жакшы жолдорду көрсөтүп, анан бизди алып чыгып, бизди ошо Кыргыз Республикасынын акын жазуу коомдук фондуна мүчө кылып, ошо жерлерибиз тартып көтөрмөлөп, анан ушинтип бара көзгө көрүнүп, мына силердин студияңарга келип атабыз. Анан менин эжемен айырмаланып, эжемин 4000 ыры бар. Биздики аз. Анан ошонун арасынан мен дайым эле колго жазып жүрөм. Анан адамдарга окшоп неме кылбайм, мен жагындай компьютерге сактабайм. Анан колго жазып жүрөм, анан бир сааты келсе, эжем айтып атат, китепке жазмал баягы неме жетип калса, чыгарганга жардам берейин деп атат, китеп кылып чыгарайын деп. Мага чейин мындай эле кол жазма менен жүрөбүз азырынча.
Бул да жакшы да. Олжосуна жакшы. Негизи жанакы айтылып Осман империясында деле Султан Сулеймандын ушул кол менен жазылып калган жазуулары дагы деле ушул күнгө чейин сакталуу бар экен да. Анан сиздики кийинки ырыңызды окуй берсеңиз болот кезекте. Анда мен биринчи эле бир сүйүү жөнүндө окуп берейин. Анан башкаларга дагы кезек келип калар. Bir жолу жаз күн эле тунук баары, кыздардын чыгып турган кылыктары, көркүнө дагы көркөн кошуп алган көйнөгүңдүн узун сызыктары. А бир жолу жай күн эле ысык дагы, бир ото эле калган элем унутканы. Сыдырым шамал болуп жандай өтсөң, сыздай түштү сөөгүмдүн чучуктары. Бир жолу күздүн күнү кызыл сары, бышыкчылык маал эле кызык баары. Бирөө менен баратсаң ичим тыз деп, тамырымдын токтой түштү ысык каны. Бир жолу кыш шилдеден учуп кары, кылчылдап турган элек үшүп баары. Тар жерде турганыңды кыра тектеп, талый түштү көзүмдүн кычыктары. Бир жолу эчей, бир жолу муютканы, бирөө сени кучактады ысытканы. Кызганычтан буулугуп, ичим күйүп, эриндерим жара болуп учуктады. Бир жолу эми ойлоп калдым кысыл боону, жолдо турдум үйүңдүн тушундагы, көрмөксөнгө салгандай өткөнүңдө көңүл калды өзүңдөн ушул жолу. Siz öte korkunçturlardı canım. Özgöce eкен сен. Өзгөчө. Жакшы, дагы ушундай ырлар жарала берсин. Рахмат. Ушундай жаш калемгер Алтынай. Өзүңдөн да канчадасың, канчанчы класста окуйсуң? Анан кантип ушул акын болуп калдың, кантип акындарга аралашпадың? Албетте бул акындык талант чогуу төрөлгөн сиз менен. Негизи илимий изилдөөчүлөрдүн айтканы боюнча дагы бар. Акындар бул өтө акылдуу инсандар болот депчи. Ошондуктан ушул таптан акылтуулук айта берсеңиз болот. Мен азыркы учурда 9-класстын окуучусумун. Ошо облусуна караштуу Каракылжа районунун Биймирз айылында туулуп өскөмүн. Бөжөкбегиев мектебинде окуймун. Мен акындыкка 4-классымдан эле неме болуп баштаганмын да. Ыр жазып баштаганмын. Андан кийин менин өнөрүмдү Кундуз бежем байкап, мага жол көрсөтүп, багыт берип, талантымды таптап өстүрүүгө абдан чоң салым кошту десем жаңылышпайм. Анда эмесе мен өзүмдүн мен кыргыздын кызымын деген ырымды окуп берейин. Мен кыргыздын кызымын. Мен кыргыздын кызымын. Тоо бурунда ойногон, кымыз ичип, ат чабып, оюнга эч тойбогон, хан Манастын урпагымын, ала тоону жердеген, унутпаган тарыхын, кыргыз кызы мен деген. Атым менин Алтынай, тоо башынан чыккан ай, тоолук таза кыргыздын кызы болуу жер калай. Ой, азамат. Бул жака да өзүңүздүн атыңызды аралаштырып кеткениңиз аябай жакшы экен, өзгөчө экен. Анан алдыңызда бир англисче жазылган китеп турат. Бул эмне болгон китеп? Бул Украинадан чыккан китебиз. Bundan da ырым окуп кетейин энди. Украинадан чыккан бул китеп кандайча Украинага барып калды? Бул тууралуу мен кененирээк түшүндүрмө берейин. Өзүнүн мага келген убакытта. Бул өзүнүн убактысында ырларын окуп берсин. Анан мен кеңири түшүндүрмө берейин, Анда мен Кутордосу айылым деген чыгарманы окуп берейин. Ар бир ырдын өзүнө болгон тарыхы болот, мындай историясы болот да. Жазарда мындай бирдекелерди ойлонуп, табиаттан кандайдыр бир неме илхам келет да. Анда Биймирза менин айылым, Биймирза менин айылым. Баалайым мекен кадырын, чыгаандар чыкты бул жерден, элине кошуп салымын. Биймирза куттун ордосу, көрбөсөм аны сагынам, айылда жаткан ташыда айрыкча кымбат. Баарынан бул айыл берди эрине. Мыктын элди башкарган,
артынан чыга берсе экен өркүнү өскөн балдардан. Ой азамат. Ошондо канча жашыңан баштап 4-класс болгону бир 10 жаштан баштаппы? Ой, бул чоң ийгиликтин ачкычы чындыгында. Мындай дагы акындар менен иштешип, дагы көптөгөн байке эжелерге текшертип атасыңбы же бул жакта жамал эжеге эле? Көбүнчө мен кундуз эжеме, абжеме неме кылам, текшертем, өзүмдүн катачылыктарымды байкап, туура жолду көрсөтүп. Жакшы. Туура. Азыр кундузбү кутман таң менен таңкы тамаша бүтпөй болсун кенен дейт. Өнөрүңдү ташкындата бер жаркылдап, элиң чыгармаларыңды окусун барактап. Саламым менен Марс Мусакунов, балыкчы шаарынан. Рахмат. Таанысызбы? Таныйм, калемдештерим бар. Кундузбүгө чоң салам дейт мына сага. Сизге салам айткандар башталды. Рахмат, барды аман болсун. Бул китеп жөнүндө. Англисче Sun City деп жазылат экен. Мен окушум түшүнүгүм боюнча. Бул китеп жөнүндө айта турган болсом, биздин бул китепти жазардан айтардан мурда мен бир жакшы бир маалыматты кабар бергим келип турат. Биздин Кыргыз Республикасынын Кыргыз акын жазуучулары коомдук фонду деген бар. Бул коомдук фондунун түзүлгөнүнө 11 жыл болуп кетти. 11 жылда жакшы ар түрдүү жакшы бийиктиктерге, ийгиликтерге жетиштик десем жаңылышпайм. Бул фонддун негиздөөчүсү Бурулкан Карагулова эжекебиз, анын фонддун төрайымы Гүлсайра Момунова эжекебиз эле. Былтыры коронавируска байланыштуу биздин 10 жылдык маарекебиз болбой калды. Себеби дегенде бардык маданий иш-чаралар жабылды, өлкөдөгү эмес, дүйнөдөгү кырдаалга байланыштуу. Андан кийин Гүлсайра Момунова эжекебиз жанагындай болуп кетти, каза болуп калды. Ошону менен токтоп калдык эле. Быйыл бир аз ЛТР телеканалынын жардамы менен Мени издесең ырларыңан табасың деген теледолбоордо биз 10 жылдыкты белгиледик. Биздин Кыргыз Республикасынын акын жазуучулар коомдук фонду Кыргызстандын ичинде гана эмес, азыркы мезгилдерде чет өлкөлөргө дагы канаты жайылып, биздин чет элдик досторубуз дагы бар, мүчөлөрүбүз дагы бар, эл аралык деңгээлге чыгып баратат десем жаңылышпаймын. Себеби дегенде могул китеп бул Украинадан чыккан, Украина жазуучулар союзунун фондунан чыккан да бир фонд бар, ошондой чоң. Ошолордун ичинде 18 мамлекеттин ичинен тандалмалардын чыккан ыры. Бул жерде түрдүү улуттардын чыгармалары бар. Ошонун ичинен биздин Кыргызстандан 4-5 кишиники чыкты, 5 кишиники камтылды. Бул Украинадан чыккан китеп, бунун ичинде эң улуу Кыргыз акын жазуучулары коомдук фондунун негиздөөчүсү Бурулкан Карагулова эжекебиз бар. Жана биздин фонддун эң кичинекей кенже мүчөсү, биздин коомдук фонддун эң кенже мүчөсү Алтынай Аширбекованыкы бар. Андан кийин бар калган мен чыгармам бар. Махабат Алыкова бар. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр баса белгилеп айтып өттүк эле. Ошо Исмаилов Жамил агабыз, ошондой эле Кундузбү Маматова эжекебиз, Ашырбекова Алтынай бизде эфирде. Жакшы суроолоруңуздар болсо жазыңыздар. Эжекем айткандай, багы алганга караганда берген кол жакшы болот. Ал бактылуу деп коет. Ошондуктан жакшы бир кабыл тилегиңиздерди. Ошондой эле балыкчыдан бирөө жазыптыр. Анда өзүңүз эске алып койдуңуз. Кандай кыласыз билбейм. Дагы ушундайларды жазсаңыздар, жакшы сөзүңүздөрдү, жакшы кабыл тилегиңиздерди, жакшы сурооңуздарды берип, анан ыр аралаштырып жазып койсоңуздар, эжекемдин астында мен биринчиси баягы кирпиктеги тамчы деп жазылган, андан кийинки китеби болсо Махабат ыргагы. Махабат ыргагы. Андан кийин Термелген толкун. Термелген толкун. Ушундай 3 китеп бар экен. 3 китепти атайын эжекебиздерге белекке берейин деп келди. Колдон келишинче жакшы сөзүңүздөрдү жазып, ыр аралаштырып жазып, кабыл тилек жазып, анан ушул китепти алсаңыздар болот өзүнүн кол тамгасы менен. Эми байкеси, сизге кайсыл маалда ушундай ыр жаза турчу убакыт келип калат? Илхом деп коет. Илхомбу? Илхом эми мындай акындар менен, жазуучулар менен, жазуучу калем тегерегинде жүргөн адамдар менен сүйлөшсөң,
Ар кимде ар кандай экен. А менде болсо ушул нерсени сезбедим. Кайсы маалда келерин, кайсы маалда келберин. Мен мындай ырларды, мисалы үчүн достор жөнүндө, туугандары жөнүндө, же бир мекен жөнүндө жөн эле жаза берем да. Мында отуруп эле ушу жазып койсом деп мындай өзүм жөн эле алып туруп бир нерседен бир таасирленип жазып коем, бирок атайын бир илхам келбейт. Анан бир нерсени айтайын. Мен өзүм баягы кичине диний илимим бар. Дин чөйрөсүндө жүргөн адаммын да. Ошо көп мешіттерде, бір-екі мешіттерде имамда болып жүрдім, дин чөйрөсүндө көп иштедим. Анан ошого негизги багытта дин жөнүндө ыр жазам да. Анан Мухаммед пайгамбарыбыз жөнүндө ыр жазам. Ошол жерге келгенде мен көп кыйналып калам. Себеби дегенде эми пайгамбарыбыз жөнүндө ыр жазып атканда катуу жоопкерчилик алгандай болом да. Анан ошол отуруп башка убакыттан обочолонуп, башка убакыт айырбалар, башка бир жерге обочолонуп отуруп алып жазам да. Пайгамбарыбыз жөнүндө, Куран жөнүндө, Алла Таала жөнүндө бир Кудайдын жараткан ааламын, Кудайдын керемети менен жаралганын бир өзүнчө бир башкача көркөмдөгүм келет да. Башкача бир көркөм менен чыгарып, башкача бир өзүмдүн стилимде чагылдыргым келет. Мисалы үчүн азыр бир Мухаммед пайгамбарыма кат деп жазганмын. Мухаммед пайгамбарыма кат 1, Мухаммед пайгамбарыма кат 2, Мухаммед пайгамбарыма кат 3 деп ошол 5 кат жазганмын. Ошол биринчи катымы окуп берейин. Мухаммед пайгамбарыма кат. Эми бул ырды укканда пайгамбар жөнүндө кабары бар адам жакшы түшүнүп кете алат. Толук айдын шоолалуу жарыгында, тоо Ухудтун түбүндөгү жайыгында, баскым келди аралап изиң менен пайгамбарым, сен жашаган айылыңда. Ылай дубал жаңыртып добушумда, ыйлап алгым келди болушунча. Чыйырыңа чынар өскөн көчөлөрүң, чырак көзүң, жашын төккөн конушуңда. Сага баруу бейишке жол алтын тутка, бирок мени бир ой жейт башка нукта. Күнөөлөрдү жүктөп барып кантип төгөм, сенин ыйык кызыл каның аккан журтка. Үммөтүммүн, көрүнбөгөн бир адаммын, мусулманмын, кыргыз деген уяданмын. Айыпкерлүү денемди тике тутуп, кантип барам айылыңа уяламын. Унуткардым көрөнгөлүү сүннөтүңдү, уйку менен өткөрдүм күндө түндө. Көнөрбөгөн мээримиңе муюп барсам, көз кыр салып карап койчу үммөтүңө. Жакшы, сау бол. Алтынай, кайсыл маалда ыр жазасыз? Мен өзүм мындай көп башка жактарга барып, мындай жаратылышты көрүп, ошондой эле өзүмөн чоң акындардын мындай таасирлүү ырларын укканда өзүмө мындай башкача ойлор келет дагы, ыр жазууга болгон шыгым мындай күчөйт. Мисалы үчүн суунун боюнунда же мисалы үчүн кээ бирөө бар экен да, бирөө менен уруша кетсе жазат экен, же бирөөнүн жини келсе жазат экен. Сиз болсо атайын жаратылыштын коюнуна барат экенсиз да? Дагы эмне деген ырларыңыз бар? Анткени мындай жаш талантын ушундай элге көргөзүп жайылтып турбасак болбойт. Биз атайын ошол берүүбүз ушундай элдин талантын дагы ушинтип элибизге жеткирүү. Окуй берсеңиз болот. Чоң энемдин очогу. Эски үйдө чоң энемдин очогу. Казан толо тамак жыты буркырап, бак ичинде ойноп жүрсөк баарыбыз, тамак иштеп энем бизди чакырат. Мурдун түтүн сапар улап асманга, түркүнсүрөт тартып жылат булутка, бирде тоого, бирде төөгө окшошуп, буйук берет кең асманга заматта. Кара казан ичи толгон кырмычык, бөбөктөрүм карап турду кызыгып, колун сунуп эртелеген аруу ке, мага бер деп кетет кечке чыркалып. Ошондой эле оңолсо экен заманан деген. Бул уже чоңоюп калганда жаза баштаган окшойт. Ондан ашкандан кийин, Оңолсо экен заманан. Оңолсо экен жараткандын пендеси. Ыйманынан, акылынан чыкпаган, чыгым кетпей кастачы, жаштарыңа үлгү болуп мактанган. Ушак айтып,
сөз тыңдоонун ордуна жакшы ой менен жүрөгүңдү агартчы, улуу кичүү бири-бирин сыйлабай, себеби жок душман болуп калбачы. Жатсам турсам, ойлоном, түйшөлөм, эртеңкинин эмне болоорун биле албай, келечекке багыт алып баратам, элибиз тынч оңолсо экен заманын. Улууларды көрүп жүрөк ооруду. Кимисинен үлгү алабыз эми биз. Эртеңки биз жаңгыл жолбу, таштакпы, кай тарапка багыт издеп барабыз. Саламатсыздарбы? Мен Жамил мырзаны тааныганыма аз убакыт болду. Чыгармачылык ийгилик каалайм. Бар бол, Жамил бөлүнбө, толтура бол, төгүлбө өркүндөсүң талантың, бийик болгун бүгүлбө, сыйлоо менен айбыл дейт. Ой, рахмат. Сизди тааныганына аз эле убакыт болуптур. Бирок сиз жана сүйүү жөнүндө жазып баштасаңыздар, кыздар жазып баштады. Азаматсың, Абди Жамил. Биздин Көкбел айылынын белгилүү инсандарынын катарын толуктап жатасың. Алла ден соолук берсин, өнөрүң өркүндөй берсин. Бала кездеги кошунаң Айзада дейт. Ой, рахмат. Айзада рахмат сага менен. Таанысызбы? Айзадан тааныбай анан Айзада. Жакшы экен, Кутман таң, Жамил досум, өнөрүң өркүндөй берсин, калемиң курчуй берсин, иштериңе ийгилик деп Марип. О, субханалла, рахмат Марип. Сиздики раз жакшы болот ата. Баарыңыздарга терең салам айтам, баарыңыздардын калемиңиздер курчуй берсин дейт. Чоң рахмат сиздерге албетте. Ушундай дагы жакшы жазгандардын арасында азыр мисалы үчүн балыкчыдан ким деп жазды эле? Марс. Жарым сааттык ичинде кайсыл китепти бересиз? Ошо Марска могул ошол кирпиктеги тамчыга туш келип калды, ушуну берем. Ушундан баштадык, э? Анан бирок кичинекейирээк экен, баягы китептин көлөмү болбойт, баягы ичин баардыгы. Салмак болот. Ошондуктан, ошондо балыкчыдан атай жазган, урматтуу Марс мырза, ушул эжекебиздин бериңиз мага. Мен алайын дагы, ошо Кирпиктеги тамчы. Кирпиктеги тамчы деген китептин ээси болдуңуз. Албетте сизди куттуктайбыз. Ушундай белек алган абдан жакшы. Ушундай белектер көп келе берсин. Таң эртеден ушундай туруп сүйүнүп аткан чыгарсыздар. Ушул күнүңүз ар дайым эле ар бир күнүңүз белек алуу менен жакшы күндөр менен гана өтсүн. Чоң рахмат. Анан китепти качан чыгарайын деп атасыз? Китепти Кудайым буйрса азыр жакшы мындай ырларды иргеп атабыз да, иргеп. Ошо бир китептин көлөмүнө ылайык болсо, ошо иргелген ырлар. Анан баягы эскиден калган ырлардын баарын кошсо эми чыга берет, бирок иргеп атабыз да. Ошо баягы немени буудайды үйрөйт эмеспи? Ошо аны калбырлап үйрөп, ээлеп, ошо эң тазаларын, күчтүүлөрүн алып чыгайын деген планда турабыз. Ошол жетип калса, чыгарабыз, Кудайым буйрса. Өзүңүздүн сөзүңүз менен кичине өтө кенен терең түшүндүрүп бердиңиз. Иргегениңиз да жакшы экен. Анан ошо ким менен иргешип атасыз? Ошо атайын. Муна эжекеме? Устаттарыбыз да шулар менен шуларга көрсөтөбүз, шулар электен өткөрөт. Сиздердики жыргал экен арас. Эжекем бар. Айтат, мунун жарайт дейт, мунун жарабайт дейт. Анан ушулар айтканын кылабыз. Булар себеби тилче. Анан баягы лингвист деп коебуз, сөздүн кандай каяктан угуп келгенин жакшы түшүнүшөт да бизге караганда. Ошон үчүн бир сире көрсөтүп коебуз. Жакшы. Алтындай канча ыр жаздың? Мен азыркы учурда 30дай, 20дай ырым бар. Кудай буйрса дагы аракеттенип жазганга аракеттенем. Көп чыгарганга. Кичинекей бир китепчеге канча ырды жазып чыгарса болот? Ал жөнүндө азынча маалыматы жок. Жашыраак. Эжеке негизи канча ырды бир китеп кылып баштай берсе болот? Эми китепти чыгарыш азыр Алтынайга кичине эртерээк азыр. Себеби дегенде бул дагы көп иштеш керек. Көп идеяларды алыш керек, көп улуу акындардын ар биринен өз айткандай эргөө алыш керек. Китеп чыгара турганда мезгили келет. Китепке чейин ырлар менен, сөздөр менен иштөө жолун, жөндөмдүүлүгүн арттырыш керек. Анан китеп дагы буйрса чыгат ошолордун. Себеби дегенде Жамил айткандай ырлар жазыла берет. Тандалып мыктылары китепке кирет да.
Жакшы. Азыркы убакта эң жашы, анан эң сакалдуусу канчада акындар? Биздин кыргыз акын жазуучулар коомдук фондунун негизги максаты эл арасындагы көмүскө көрүнбөй калган таланттарды алып чыгуу. Биздин фондко жаш өзгөчөлүгүнө каралбайт. Эң кичинеси даже 6-7 жаштан жогору, мына Алтынай бизге мүчө болгон мезгилде анда абдан жаш эле, азыр 9-класска окуп барат. Быйыл эми окуйт 9-класска, 8-ди бүттү. Алтынай болсо, андан мындан кичилери дагы бар азыр. Алар акырындан таптап атабыз, эми эл алдына алып чыкканга. Андан жогоркусу эң улуусу 90дан ашык. 90 жаштан жогоркуларыбыз дагы бар. Кече жакында ошол Элтер телеканалынан биздин 10 жылдык деп Сейтек балдар театрынан сахнада ошолорду алып чыктык эл алдына. Биринчи биздин өзүбүздүн уставыбыздын бир пунктун аткарып эл алдына алардын алып чыктык. Ар бир акындын өзүнүн мечтасы болот да, кыялы болот. Ошолордун бир кыялын орундаттык. Жакшы, албетте бул сиздин дагы чоң колдооңуз менен, ушундай жаш таланттарга жардам берип, анан дагы ушундай айыл жергесинде жазган балдар бар, кыздар бар. Алар кантип аралашып, силерге кантип байланышса болот? Биз бул айылдакыларды алып чыгыш үчүн биз ар бирин айылма-айыл кыдырып дагы көрдүк, биринен бири угуп дагы келет. Азыр сайттын заманы болуп атпайбы? Сайттардан жарыялап атабыз. Андан сырткары биз дагы тереңирээк кулачыбызды жайыш үчүн, дагы тереңирээк көмүскө калгандарды топтоо үчүн 2 жолу конкурс уюштурдук. Биринчиси мекен тууралуу уюштурдук, экинчисин эме тууралуу уюштурдук. Кыргызстандын ичине эле конкурс уюштурсак, биздин баягы достугубуз да аябай көп да. Башка мамлекеттерден да достуктарыбыз бар да. Алар бизде эмнеге кошпойсуңар деп суроо талап күч болгонунан кайра биз эл аралык деңгээлге чыга турган кылып конкурсубузду эл аралык деңгээлге чыгарып койдук. Биринчи жолку конкурсубуздан бир 13-14 мамлекеттен катышса, кийинкиси бир 18 мамлекетке чейин катышты. Ошол конкурска айыл ичиндеги көмүскө таланттардын бардыгы ырларын жазды. Ошолор бизге мүчө болду. Ошолордун ырларын тандап, талдап, биринчи, экинчи, үчүнчү орундарды, гран-прилерди бердик, грамоталар, дипломдор менен сыйладык. Бул бир гана Кыргызстандын ичинде эмес, чет мамлекеттеги бардык өлкөлөргө жасаган, берген сыйлыктарыбызды жеринен салдык, жеринен бердик. Биздин азыркы жаш таланттарыбыз, улуу таланттарыбыз, мисалы улуу таланттар, жаш таланттар деген менен, жашы улуу болгон менен алар таланттары жашта. Ошолорду эл арасынан ошол конкурстун негизинде таптык десем болот да. Ошолор биз менен тыгыз байланышта, бизге мүчө болушуп, көп сабактарын алышып, биз менен байланышып, ырларын чарыкка алып чыгууга биз түзөн-түз жардамдарыбызды берип келебиз. Азыр мындай дейт экен да. Рахмат Кундузбү, во дейт. Урмат менен дейт. Марс балыкчы, белекти кайдан алсам болот эми дейт. Марска рахмат Марс бергениңизге. Балыкчыга кетип жаткан тааныштарымдан берип жиберем. Эгерде балыкчыдан Бишкекке каттап калсаңыз, эжекем менен байланышып, анан ушул китепти алсаңыз болот экен. Азыр ошо байке эжекелердин дагы ушундай көптөгөн ырлары бар. Алардын ичинде ошо оончуларыбыз дагы жазган. Азыр жакшы ошо оончулардын жазган бир ырынан клип көрүп алалы. Андан кийин эфирди уланталы. Анакай ырларын аткарып, өнөрлөрүн көргөзүп жүргөн чагы. Эми эжекелер, жанакындай эле өжө сиздин сонун ырларыңыз бар экен. Болгону бирөөнү гана окуп бердиңиз. Азыр бул жакта дагы ырларыңыз болсо окуп койсоңуз деп суранып жазып атышат биздин көрүүчүлөр. Макул, бул мен ол экинчи китебим тууралуу жазсам, бул Махабат ыргагы деген китебим. Негизи мен лирикалык ырларга басым жасайм. Анан дагы бир айта турган нерсе, бул акын жөнүндө кичине айтып кетсем, акын деген бул эркин болуш керек. Бул поэзия.
бул адабий жанр эч кандай нерсеге көз каранды болбош керек. Акын өзүнүн биринчи жан дүйнөсүн, акылын, поэзияга болгон, ырга болгон шыгын бир нерсеге көз каранды кылбай, эркин болгондо гана эркин ырлар жаралат. Себеби дегенде поэзия бул кайсы бир улуттун же кайсы бир нерсенин менчиги эмес, ал деген бул дүйнөлүк жанр. Эгерде улуттар же башкалар же ар ким поэзияны колдоно берсе, анда бул дүйнөлүк адабиятта хаос болуп кетет да. Ошон үчүн мен эркин ыр жазалык деп элдерди, акындарды айтып кетем. Эркин ыр бул өлбөс өчпөс темаларды тандап алса болот. Мен бул китебимде Махаббат ыргагында жалаң лирикалык саптар камтылган. Мен тандап бул жакка алып койдум эле. Ошолордон окуп берсем. Анан заман көйгөйү тууралуу дагы окуп берердирмин. Мен сизди деген тема. Мен сизди сагынганда, жүрөгүм токтогондой, махаббат ак бараңдуу дүрмөтүн октогондой, сагыныч саадак жебе артып алып, сапар алып, жалгыз сени жоктогондой, көктөгү жалгыз үркөр жылдыз менен сырдашып, мен да ага окшогондой. Мен сизди эстегенде, абадем жетпегендей, азаптуу бир түйшүккө кептелгендей, түн уйку менден качып, түн кайтартып, максатсыз бир багытка беттегендей, башкача согуп турат жүрөк бүгүн, камыгып сансыз ойдон четтегендей. Мен сизге таарынганда, үмүт максат күбүлгөндөй, түнөрүп эртең кимден түңүлгөндөй, жарк эткен жылдыз көрсөм тей асмандан, жаш балача алакан чаап сүйүнгөндөй, мойнума жүгүн артып махаббаттын, баратам бир жакшыга сүйүлгөндөй. Сонун. Өтө күчтүү жазып жүрүпсүз. Чындыгында сонун экен. Бардыгы тең өтө эле жакшы экен. Ана байке сиздики деле жакшы экен. Жана сүйүү ырларыңыздан дагы бирөөнү окуп берсеңиз андан да сүйүүдөн баштайлы анда. Бир анда Ноокаттагы эски автовокзал деген абжем жагат буларым. Уяң эле, жоош эле анда балдар. Жок элего кыздарды алдагандар. Таанышууга ыңгайлуу ошол эле Ноокаттагы бир эски автовокзал. Колдорунда билетин кармаган бар. Акассада кезекте талашкандар. Төрт буруштук дипломат көтөрүшүп, студенттер ошту көздөй чамдагандар. Кезекте далай эле алышчуубуз, келбесе да пайдасыз чабышкыбыз. Студентка кыздарга жабалактап, билеттерин алып берип таанышчуубуз. Айылдыкпыз, куйкум сөздүү, курак кептүү, баарыбыз тең бозоргон кубак беттүү. Адрести бере кой деп жазар элек, чөнтөктөрдөн сууруп чыгып, блокнотто. Узундан узун кеткен узун чийин, автобустун таш жолдо арты куюн. Ошентип кечке жуук кайтар элек, үйгө чейин жол кере 45 тыйын. Жакшы. Эми баягы ар ким ар кандай да, мисалы үчүн ана муну үйдөн жеңеме окутпай, китеп чыгарбай, ошон үчүн мындай тетрадка сактап жүрөт окшойсуз да. Анан же ырларыңан окуп көрөйүн десе, жанакы пайгамбарга кат деген биринчи, экинчини окутуп коет окшойсуз. Андай жокпу? Азыр эми немеден пайдаланып, убакыттан пайдаланып, ошол кызганча жеңеге жазган ырымын эле окуп койсоң. Эфирден айтып кой, аябай кызганча. Мен эчиме бергиси келбейт да. Жакшы. Жубайыма дейт. Эрте чыгып келе жатып түнөктөн, эске түштү бир окуя жүрөктөн. Тебир жылы сүйүү үчүн кыйналып, тентек ойлор мени абдан жүдөткөн. Эмне десең ууруңду күчөткөн, бир сүйүү мени абдан түгөткөн. Бир сулууну көрүп жүрдүм сүрөттөн, ал мен үчүн сулуу болчу жүрөктөн. Кокус жолдо бир жолукса сүрөткөн, токтоп калчу демим чыкпай бүрөпкөн. Акылымды кайра топтоп алганча айланчумун макулукка үн өчкөн. Айлар өтүп, жылдар өтүп, күн өткөн. Жазда өттү жаркылдаган гүл өскөн. Ирети бар ушул сулуу түз өскөн. Ичкен белейм мүрөк суусун, чырай суусун мүрөктөн.
Өттү убак саат кагып мүнөттөн өзүм болдум кийин аны күзөткөн. Өмүр жолу мага буйруп кошулдум. 2 беттен эртели кеч жүзөккөн. Жакшы, ушундай бактылуу жеңген бар экен да. Ассаламу алейкум, таңкы тамаша. Таң аткандан күн батканча тарабаса, калеми курчуп акындарыбыз талыкпаса, ден соолуктары бекем болуп дайыма, оору сыркоодон алыс болуп көп жашаса, биз сыймыктанабыз, Жамил ага ыр жазса дейт. Көкбел коомунан салам. Биз сиздерди урматтап сыйлайбыз, Равшан дейт. Ой, азамат. Равшан. Көкбел деген кандай? Көкбел деген биздин айылыбыз. Мен ошол Ноокат районунун Көкбел айылынан, Насирдин Исанов төрөлгөн айылдан барам. Ошол Насирдин агабыз менен биринчи премьер. Аябай сыймыктанабыз ошол өскөн жер, ошол төрөлгөн жерде төрөлгөнүбүзгө. Ошол биздин айылдын коому бар. Өзүнүн ушу Бишкектеги Көкбелдиктердин коому. Ошонун балдарынан жигиттер жазыптыр. Рахмат жигиттер. Анан эжеке, эми кичинекей китепти көздөй келдик окшойбуз. Бул кичинекей китеп термелген толкун деп аталат. Ичинде 4 тонна сүйүү бар. Бул китебиңин ичинде ырлар тандап алган ырлар эле. Ошонун ичинен бирөөнү окуп берсем, Азыр бир сөз айтып коеюн. Ушул китеби чыкканда эжем биринчи чыгып эле биринчи немеси мага подарок эткен. Азыр машинада сактап жүрөм, дайыма. Жакшы. Бул да тандаган ырларым бар, ошонун ичинен ачкан жериме туш келгенин окуйм. Мактоону ким көтөрөт деген ырымды окуп берейин. Мактоону ким көтөрөт? Мактоону жарык чачкан ай көтөрөт. Ак таңды нурга бөлөп күн көтөрөт. Болбосо ак карага күбө болгон кебелбес касиеттүү түн көтөрөт. Термелип пендесинин тентегине таманыңда тепселген жер көтөрөт. Мактоону ким көтөрөт? Мактоону чалкып жаткан көл көтөрөт. Суу жетпес какыраган чөл көтөрөт. Ысыкты суукту билбей солк этпеген ак карлуу бийик чоку тоо көтөрөт. Арсызды мактап койсоң көзүн сүзүп, адамды тең санабай кур жетелет. Мактоону ким көтөрөт? Мактоону чарт жарылбай таш көтөрөт. Татымы жанга жагым аш көтөрөт. Салмактуу кадам таштап эртеңкиге чынында иштеп туруп чагылдыруу десем болот. Бул досторго арналган ыр. Бул достор эле эмес, бул жалпы эле азыркы замандын көйгөйү десем болот. Баякыл эле күндөр жакшы экен деген. Досум, алың кандай, дайының жок. Ден соолук чыңбы деги, көңүлүң ток. Балдарды үйлөп жайлап, кыстындырып, дагы эле жүрөсүңбү, тынымы жок. Жетелеп неберени бактыгамас, аяштагы жүргөндүр көңүлү ток. Эстебей, катта жазбай катка барсыз. Каттабай колду үзүп жашап калдың. Мен дагы сен сыяктуу түйшүк менен чырмалдым. Камын көрүп кара жандын. Балдардын баары тынып бактылуумун, күбөсү болуп ар бир аткан таңдым. Ал кез таза эле, таза эле. Болбогон жетпечүү деп айтчу жеме. Кичине тар бөлбөмүз баарыбызды батырып өзгөчө эле шаңдуу эле. Турмуштун агымында агып кеттик, чайпалып толкунунда ар бир кеме. Балдар да кичинекей балапандай кичине эле. Апалап ээрчип бизди алчу эле. Жетелеп же көтөрүп жүдөбөстөн көңүл ток аалам бизге кеңир эле. Азыр баары кетти чоңоюшуп, негедир көңүл тарып барат неге. Балачак жолдорубуз тайгак эле. Жокчулук колдон алып айгак эле. Нан менен айран жутуп түштөнүүдө курсак ток өткөн мүнөт бактылуу эле. Азыр дасторкондо баары турат, күрмөлбөйт кел дегенге, тилдеринеге. Рахмат. Мөмөсү менен кооз бутак деле. Жаштык деп сайрап өтөт сүтак деле. Кайраней көп адамды билип билбей досум деп жайылчу экен кучак деле. Азыр кыйындыктын баарын жеңип, жайылбай муздап турат кучак неге? Чынында баары даяр колдо турат. Барбайбыз мурдагыдай жокту сурап. Бир гана ал суроодон намыз кылып жашайбыз, багыты жок сапар улап. Жетишип турган менен ички дүйнө билинбей жакырдыктан турат урап.
Курнамыз бой көтөрүү байлык менен бааланып калган күнгө биздин курак туш келип кадаланып турган чакта өмүрдүн таттуу кези кетти узап. Баякыл эле күндөрүбүз жакшы экен. Тар бөлмө, жыгач үстөл, жалгыз чырак. Баякыл эле күндөр жакшы экен. Тар бөлмө, жыгач үстөл, жалгыз чырак. Сонун. Жакшы. Эми кийинки махабат ыргагын даярдап коюңуз эжеке. Себеп дегенде ассаламу алейкум урматтуу менин сүйүктүү алып баруучу досторум, бүгүнкү күндө эмес ар дайым силерди угуп көрүп кубанып турам. Силерге конокко ден соолук, узун өмүр, бакубат жашоо, дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды каалайм. Аллахым колдоп жүрсүн, чыгармачылык ийгилик каалайм, бактылуу болгула. Алтындарым тунук эфир деп активдүү катышып жаткан Аселе Жеңер дейт мына сага. Эл журтка жаккан асыл кыз, эл десе иштеп басыл кыз. Ар кадамың ак ниет, кыргызга сендей табыл кыз. Ишиңде дайым чапчансың деп жазыптыр. Ана кызматтан эрдик тапканың. Айылда өкмөт жетектеп, үзүрлүү эмгек кылгансың. Үйүңдө асыл энесиң, балдарга тапкыс белексиң. Абирдүү жолуң ардактап, элиңе жагып келесиң деп активдүү катышкан Аселе Жеңер дейт. Ого, иркпат. Эжеке мен анда мына китебин белекке берейин. Ыр менен аябай жакшы. Аябай жакшы жазылыптыр. Телефон номеримди айтып койсом, байланышса мен берем. Айт. Мен сыйлык, бүгүнкү сыйлыктын ээлери 0703 09 27 67 мен телефонума байланышсаңыздар, кайсы жерден кандай кылып алып кете турганын айтам. 0703 09 27 67. Чоң рахмат. Сіздерге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ушундай калемиңиздер курчуй берсин. Алтын айга дагы чоң жазуучу болуп, ошо эжекелердей, байкелердей болгон, атактуу болгон, жакшынакай дагы чыгармаларды жараткан кыздарда болуп чоңоyor. Сіздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Бар болуңуздар. Дагы ар дайым келип туруңуздар. Эфирдин көркүн ачып туруңуздар. Сіздерге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Биз урматтуу телегөрүүчүлөр, албетте сиздер менен коштошпойбуз. Дагы 3